Мен Москвада иштейм. Апам менен атам 4 жыл ажырашып жарашты. Андан кийин бир имам киши кайра жарашканга болбойт, шарият жол бербейт деп ушул туурабы дейт. Нике талак маселелери эч качан телефон аркылуу же бирөө аркылуу эч качан болбойт бул. Сөз түрдө нике менен талак маселелерин аял менен күйөөсү ээрчишип барып, кайсы жана жогоруда айткандай, кайсы областта жашасаңыз, ошол областтын баш имамдары бар, фатва бөлүмдөрү бар, баш имамдар болгондон кийин, же болбосо ошол билимдүү имам болсо ошонун өзүнө барып, кайрылып, анан маселеңизди чечип аласыз. Анан мечиттерине бирөө намаз окуп же селлечен же башка формада чыга калса, ушундан сурасам болот экен деп сурабаңыздар. Мына менин бир досум бар, баягы сага 3 талак деп койгон. Анан коркуп кетип туруп, анан ажырашам дей берген аялы дагы. Анда сага 3 талак деп коет. Анан эмне болуп коркуп кетип, анан кийин кайра мечитти көздөй чуркайт, бараса бир киши чыгып келаткан болот. Эмне болду десе, таксир бир суроо бар эле. Эмне болду? Сага 3 талак деп койдум, эмне болду деп. Бүттү 3 талак түшүп калыптыр деп коюптур да. Ошо менен талак түшпөгөн аялын кетирди, ал башка күйөөгө тийди, бул башка аял алды, ортодо аябай кыйынчылык болду да. Кийин анан бизге жолугуп калды, анан айттык, эмне болду? Ошо талак түшкөн жок ага. Түшпөйт беле, түшпөйт. Ошон үчүн эне тилин мыкты өздөштүргөн, шарият билимин дагы мыкты өздөштүргөн, ошондой имамдарга гана барып кайрылыңыздар. Же болбосо атайын фатва бөлүмүнүн шарият бөлүктөрү бар го, казылар. Ошол жерде фатва, шарият чечимдерин, эрежелерин бүт баарын түшүндүрүп, чечмелеп айтып бере турган атайын бөлүмдөр бар. Ошол жерге барып кайрылып, ушундай талак маселелерин чечип алыш керек. Ар кимден угуп алып кете бере турган маселе эмес. Эми сиздин апаңыз менен атаңызга талак түшкөн түшпөгөн биз өзүбүз укмайынча биз айта албайбыз.